Эркекче айтайын, мына ушул дүкөндө кийимдердин баасы базардагы бааларга салыштырмалуу 2 же 3 эсе арзан. Бул болсо 300 сом туугандар. А бул болсо 300 сом. Бул 350 сом. Ушул кантип 300 сом болсун? Караңыздар. Өзүн өзү актайбы актабайбы билбейм да, 300 сом. Урматтуу эл журт, мен бүгүн Оштогу жаңы ачылган күлкүлүү баалар кийимдер дүкөнүнө дагы бир ирет келдим. Анткени жаңы кийимдердин коллекциясы келиптир. Эркекче айтайын, мына ушул дүкөндө кийимдердин баасы базардагы бааларга салыштырмалуу 2 же 3 эсе арзан. Келсеңиздер, ишенесиздер, көрөсүздөр. Мисалы, базарда 1500, 1300, 1200ге сатып аткан бут кийимди бул жерден 600-700 сомго, эң арзаны 300 сомго табасыз. Балдарга дагы бут кийимдердин бардык түрү бар. Мектеп окуучуларына, андан кийин эркектерге дагы, аялдарга дагы бүт бардыгына кийим бар. Керек болсо мындай тазалык каражаттары дагы бар. Азыр мен сиздерге күлкүлүү баалар кийимдер дүкөнүнү сиздерге дарегине түшүндүрүп коеюн. Бул Оштогу Горгайынын жанындагы автовокзалдын 2-чи кабатында. Жүрүңүздөр, сырттан мен дарегини так түшүндүрүп берем. Ушул дарекке келесиздер. Кеттик. Дал ушул Оштогу жаңы автобекетти жакшы билесиздер. Автобекет оңдолуп азыр аябай жакшы иштеп калды. Бул автобекеттин имараты ушул имараттын 2-чи кабатында нар жак төрүндө. Каласаңыздар нар жагынан, каласаңыздар ушул бет маңдай кире бериш жагынан дагы кирсеңиздер болот. Мына Ош автобекети деген жазуунун астында экранда дайым ушу күлкүлүү баалар кийимдеринин рекламасы ошол жерде чуркап жүгүрүп турат. Жаңы автовокзал, бул жагы эми ХБК аэропорт жактан келет. Бул жерде болсо Бишкектин унаалары турат, таксилери. Тиги имарат 2 кабаттуу. Горгай Рево. Анын нар жагы, ылдый жагы Достук жак. Наракта болсо Круговойдун аркы бетинде Андромед. Ал эми бул жагы Ош Сити. Ош Ситиге дагы жакын да. Бул жагы Курманжандатка Ленин көчөсү жагынан келсеңиздер болот. Ушул жагынан кирсеңиздер же нар жагынан кирсеңиздер дагы болот. Демек, дареги сиздерге түшүнүктүү болду. Билбей калдык, көрбөй калдык, түшүнбөй калдык демеңиздер. Биз так сиздерге түшүндүрүп бердик. Азыр кирип сиздерге ушу кийимдердин бааларын көрсөтүп беребиз. Кеттик анда. Мына имараттын ортосуна келгенде мына жүгүртмө сап турат. Ушул эшиктен киресиздер. Нар жагынан киргенде деле ушундай эле тепкич менен киргендеги чоң эшик да. Так, бисмилла, анда баштадык. Киргенде эле мына кийимдер күтүп алат сиздерди. Биринчи каягынан баштайбыз. Бут кийимдерден баштайлы, Бут кийимдерден баштайлы, анткени сезондук бут кийимдер көп келген да. Мына, көрдүңүздөр. Мисалы мына 350 сом. Бул болсо 300 сом туугандар. А бул болсо 300 сом. Бул 350 сом. Бул 700 сом. Ар кандай. Мисалы мына толстовка 500 сом. А башка жактан муну жок дегенде 800-1000 сомго аласыз да. Мотурайган кыздардын мындай парпыраган көйнөктөрү бар. Буларды да алсаңыздар болот. Жакшына көйнөктөрдү алып келип койгон да. Мисалы мына 350 сом экен. 350 сом. Бул болсо мына балдардын толстовкасы 400 сом. Мына ылдый жакты караңыздар. Мула моющий порошоктор, кир жуучу порошоктор 200 сомдон акция экен. Ушул жерден ала берсеңиздер болот. Анан мына 2-чи кабатында мужской, жалаң эркектердин бут кийимдери ушул жакта экен да. Ушул жакта. Азыр эми бул жакты полностью көрсөтүп чыгалы. Анан эң аягында ушу мужиктердин бут кийимдерин көрсөтөбүз. Бул жактан эми кыз балдардын кийимдеринен, бут кийимдеринен баштайлы, келе бериңиздер. Мисалы мына караңыздар. Мына жердеги мына мотурайган жаш балдардын бут кийимдери дагы аябай арзан да. Мисалы мыналар 400 сомдон экен. Мына баасы жазылып турат. Ценниктери коюлган 400 сом. Булар болсо мыналар 500 сомдон. Балдардын бут кийимдери өзү кымбат болот, бирок бул жерде арзан. 500 сомдон ушулар. 600 сомдон мисалы мыналар, кроссовкилер. 1-2 класста балдар беморал ушуну кийип алып нары бери чуркай берет. Мына 500 сомдук бүт баалар да коюлуп жазылган. Анан бери кириңиздер. Өтө мындай күчтүү акциялар, арзандатуулар бул жакта. Мынау көрдүңүздөр, бут кийимдер, кыз балдардын бут кийимдери булар 300 сомдон. Ушул кантип 300 сом болсун? Караңыздар. Өзүн өзү актайбы актабайбы билбейм да, 300 сом. Бу сырьё деле, мээнет деле андан ашып түшсө керек өзүчү. 300 сом эми, элестетиш кыйын да. 300 сомдук бут кийимдер. Мисалы мыналар 600 сом экен. Мынаны караңыздар эми. Ушул кантип 600 сом болсун? Эркекче бул жагы 600 сом. 600 сом. Ушул катардагылар, мына жердегилер бүт бардыгы эле 600 сом. Келип карап тандап ала бересиздер. Кыз балдарга. Мына
Кроссовкалар. Сону бут кийимдери. Ала бересиздер, мына 600 сом деп жазып койгон. Көрдүңүздөр? Анан бияка келиңиздер, мына кыз балдардын ларапианалары. Булар 400 сомдон. Мына өтө популярный го ларапиана. Ичинде да ларапиана деген жазуу менен. Көрдүңүздөр? Сапаты сону не? Ушулар 400 сомдон мына. Баасын коюп койгон. Мына бут кийимдер дагы мектеп формалары, мектеп бут кийимдери. Көрдүңүздөр? Ушу кыз балдар бемарал кие берет. Ушулар дагы 600 сомдон булар. А булар 400 сомдон. Андан сырткары мына катарды караңыздар. Мына домашнийлар турат бул жерде 330 сомдон экен буларчы. 260 сомдугу да бар экен кааласаңыздар. 380 сомдугу бар экен. Мына тапчкалар домашнийлар. Мынандай көрдүңүздөр, жанагы больницада кие турган, квартирада кие турган ушундай тапчкаларды дагы аппактарынан алып келип коюптур да. Анан бери келиңиздер. Биякта дагы арзандары бар. Мисалы мына 500 сомдуктар булар. Ушуларды дагы 500 сомго бемарал алып кыз балдар кие берет да мына. 500 сом ушулар. Көрдүңүздөр? 500 сомдон ушуларды койгон. Андан сырткары кроссовкалар бар. Мына бул кроссовкалар 400 сом. Ушул катар бүт эле мотурайган кыздардыкы 400 сомдук кроссовкалар. Берки бетини караңыздар. Булар ага салыштырмалуу бир аз кымбатыраак 600 сомдук мыналар. Мыналар 600 сом, мына. Ушулар 600 сом катар турат. Ал эми мындан да 100 сом арзаныраак мыналар. Көрдүңүздөр? Ушулар 600 сом. Булар 600 сом, ылдый дагы 500 сом экен булар. Көрдүңүздөр? Бүт баалары сендиктери коюлган да. Бери келиңиздер. Анан баягы жашы улгайган энелерибизге, пенсия жашындагы энелерибизге дагы бул жакта мына 300 сомдук бут кийимдер бар. Энелерибиз ушундайларды аябай жакшы кийет го. Ушулар 300 сом. Мына. Энелер өзү туугандар ушундай мындай талпак бут кийимдерди жакшы кийет го. 300 сом ушулар энелерге да. Бул жакта да турат. Булардын баасы коюлуптур го. Баасы көрүнбөйт канчадан экен. Жазылбаптыр булардыкы. Так, дальше. Уланта беребиз. Ана мына аял кишилердин, чоңураак эжекелердин, эже карындаштардын ларапианалары. Ар түрдүү түстөгүлөр бар. Булар 700 сом. Көрдүңүздөр? 700 сом ушулар. Мына. Сапаты жакшы булардын дагы. Ар түрдүү расцветкалар бар, карап тандап ала бересиздер. Анан тыкылдаган эжекелерди мына бул жерде туфлилери да турат. Туфлилерди да карап тандап алып кие бересиздер, тыкылдаган такасы менен. Анан мына катарда, ушул катарда да жалаң 600 сомдук бут кийимдер. Мисалы мындай таманы калың бут кийимдерди аябай кыздар көп мода кылып кийишти го. Ушундайды көп кийишет. Ушулар 600 сом мына. Баалары бардыгы коюлган да. Кроссовкалар ушулар. Мына. Мынакей, көрдүңүздөр? Мыналар дагы 600 сом. Мисалы мына кроссовка 600 сом. Мына, көрүңүздөр. 600 сомдук кроссовка. Элестетиңиздер, 600 сом ушул. Так, дальше. Биякта 700 сомдуктары дагы бар. Мына. 700 сом. Кроссовкалар. Бирок ичи начос экен, кышкы. Мында бир ай кийсеңиздер жылуу жүрөт да бутуңуздар. Бул жактан мына 600 сомдук бут кийимдер турат, кеталар бар. Кыскасы көп. Ана мына жерде 850 сомдук бут кийимдер бар. Мисалы мынаны караңыздар. Ушул 850 сом. Базарда ушуну кеминде 1000 сомго сатат экен. А так 1200, 1100, 1500 чейин сатат экен да ушуларды. Бая брендовый магазиндерде ушул эле бут кийим, бирок 1500 чейин сатат экен да. Бул жерде 850 сомдон ушулар. Ар түрдүү расцветкасы бар. Мынандайлар деле бар, кааласаңыздарчы мына. Мынаны караңыздар. Туюк таман. Көрдүңүздөр? Куйма. Ушуларды деле алып кие берсе болот. Булардын да баасы ушу 600 сом. Көрүп алдыңыздар, булар эми жалаң ушу кыз балдардын, эже карындаштардын, аял кишилердин бут кийимдери. Анан эми бери келиңиздер. Эми мына кийимдерди көрсөтүп баштайлы. Мына бул футболкалар 100 сомдон. 100 сомдон ушул футболкалар. 100 сомдук футболкалар. Мына бул дагы 100 сом. Бул плаш экен 250 сом. Бул көйнөк экен 250 сом. Мына бул 350 сом. Бул болсо 350 сом. Бул болсо 800 сом. Эми ар түрдүү. Мисалы мына костюмдар бар экен 350 сомдон. Үстүндө жилеттер турат, кааласаңыздар, көйнөктөр турат. Мисалы мына 600 сом ушулар. Кыз балдарга. Мынанда көйнөктөр турат. 350 сомдук көйнөктөр. Парпыраган ушу канча бир 6-7 класста окуган кыздардын көйнөктөрү да. Карап 450 сомдуктар турат мына парпырактар. Ана мына жактагы кийимдерди караңыздар. Мисалы мына толстовка бул 500 сом. Бул жакта дагы көп. Мисалы мыналар 1000 сомдугу бар, 700 сомдугу бар. Булар да 700 сом. Мына бул 500 сом мисалы. Ар түрдүү да двойкасы да бар. Битталиктер бар да, бардыгычы. Келе бериңиздер. Так, дальше. Мына катарга кирели. Айланып көрсөтүп чыгып кетели. Мисалы мына канча экен баасы? 400 сом экен мына жилеттерчи. Мотурайган жаш балдарга.
Tendi деп койсо болот, ушулар да тендилер. Мына юбкалар турат кыздарга 300 сомдон ушулар. Мектеп формалары. Кожа юбка 250 сом. Бул жакта мына шымдар турат 250 сом. Мына шымдар турат, 500 сомдук шымдар турат. Ушу кыз балдарга ушулардын баардыгы. Өтө кийимдин түрлөрү көп. Мына 600 сом экен, толстовка, двойка, спортивка да. Мына штандар, мына жаш балдарга штандар турат. Булар 450 сомдон. Ар кандай экен баалары. Бери келиңиздер. Мына катарда дагы мына шымдар жалаң. Сол жакта дагы шымдар. Ушул шымдар 600 сом, 700 сом, 800 сомго чейинки шымдар. Ушундан дагы карап тандап ала бересиздер да. Бери келиңиздер. Мына бул катарда. Мына бери караңыздар. Мына кыз балдарга основной шымдар, триколор ушул жерде да. Мисалы мына шым 400 сом. Мектепке деле кие берет да ушулардычы. Мына караңыздар. Бул дагы 400 сом. 400 сомдук шымдар. Бул дагы 400 сом. Түрү көп. Карайсыз, тандайсыз. Мына жакта дагы мына көрдүңүздөр, ич кийимдери бар, мисалы, байпактар бар, өтө көп нерсе бар, туугандар. Көрдүңүздөр? Мына новорожденкалар бар го, ошолорго дагы бар. Бүт жаңы төрөлгөн ымыркай балдарга дагычы. Мисалы мына футболкалар жана эле көрсөттүк, 100 сомдук футболкалар ушулар. Акция баасы. Түрү көп туугандар, мына. Ак десе ак, кызыл десе кызыл, көк десе көк, жашыл десе жашыл. Булар болсо 250 сомдуктар булар. Мисалы мына 250 сомдук триколор. 250 сомдук триколор. Мына катарды көрөлү. Бул катарда. Ушу жаңы төрөлгөн ымыркайдан баштап бардыгына бар. Тапчкалары бар, домашнийлары бар, эткалгеткилери бар, штандары бар, шымдары бар, пайпактары бар туугандар. Мына пайпактар 30 сомдон. 30 сомдон карап тандап аласыздар. Бери келиңиздер эми. Бул жакта мына раздевалканы да көп кылып койгон. Бошуна кирип, кийимди кийип, жарашыгына жараша ала бересиздер. Мына курткалар мына. Бул плащ куртка да. Плащ деп койсок болот, 1200 сом. Бирок сапаты жакшы экен. Көрдүңүздөр? Мына мында да турат Gucci'лер. Так. Gucci'лер турат мына. Кыз балдарга ушулар 500 сомдон. 500 сомдон ушуларды аласыздар. Эми башка жака салыштырып көрүңүздөр. Мына 500 сом. Көрдүңүздөр? Бүт бардыгына 500 сом деп лайк ценасын коюп койгон. Анан кепкалар 100 сомдон башталат. 100 сомдон башталып 200, 300, 400гө чейинки кепкалар дагы бар. Мыналар 400 сом мына. Шымдар, баягындай эле шымдар. Жынсы шымдар бар мынандай. Булар мисалы 600 сомдуктар. Анан аял кишилерге мынандай безруковкалар бар, 700 сомдон башталат экен. 500 сомдугу деле бар арасындачы. Бирок негизинен 700 сом. Ар түрдүү расцветка. Мисалы мыналарды караңыздар. Безруковка узун, белдемеси менен, куру бар. Алып кие бересиздер. Ушулардын курткалары деле бар негизичи. Мына кепкаларды көрдүңүздөр, өтө түрү көп. Анан калпактар дагы ушу 150 сомдон башталып 400, 500, 600гө чейинки калпактар бар. Калпактар дагы эми керек болот, ушул жерден келип ала берет да. Мына мисалы мына көйнөк экен, 800 сомдук көйнөк экен. Азыр аял кишилердин да көйнөктөрүн көрсөтөм. Мисалы мына водолазкалар бар экен, двойка. Мисалы мына асты үстү 1000 сом. Анан аял кишилерге, кыз келиндерге мына триколор. Көрдүңүздөр? Ушуларды карап тандап ала бересиздер. Булардын баасы мисалы 250 сомдон баштап 700 сомго чейин экен да. Так. Мына. Булар двойка. Не деп коет муну? Туника дей беле. Булар двойка болот экен, көбүнчө 1200 сом экен ушулар. Мына. Көрдүңүздөр? Алдында замоктору менен аял кишилерге карап ала бересиздер. Бул двойка. Бул дагы двойка, аркасында мына шымы менен, көрдүңүздөр? Ушуларды алсаңыздар болот. Көйнөктөрдүн да түрлөрү көп. Биякта да мына көйнөктөр, туугандар, аялдардын ич кийими да сатыла турган угологу бар экен, ошол жакта аялдардын ич кийимдери да сатылат. Анан көйнөктөр түрү көп экен да. Мисалы мына көйнөктөр 500 сом. 500 сомдук. Мындай бархат көйнөктөр да бар экен. Сон турбай бул, Халадок көзүнчө эле. Булардын баалары 500 сом экен ушулар. Көйнөк, халат деген нерселер көп мына. 800 сом халаттар. Көрдүңүздөр? Энелер, эжелер келе бересиздер, беймарал. Мындай кенен исламский көйнөктөр да бар. Мына оронгон эже карындаштарга. Булар да бар экен. Көрдүңүздөрбү? Абайка демеле. Абайка карап ала бересиздер. 800 сом мисалы, ушул катар менен до конца барайлы. Так, 800 сом. Мына көйнөктөр 600 сом мисалы, мына 600 сомдук көйнөктөр. Мына көрдүңүздөр? Gucci, Dior көйнөктөр, көрдүңүздөр? Булардын баасы дагы 600 сом. Ушул көйнөк 600 сом, элестетиңиздер. Жакшына uzun көйнөктөр. 600 сом. Мынау дагы 600 сом. Бул көйнөк дагы 600 сом. Бул көйнөк дагы 600 сом. Эми түр көп. Мына. Мынау көйнөк бар экен мисалы 600 сом.
Бул көйнөк дагы 600 сом. Бул 800 сом экен. Бул дагы 800 сом экен. Бираз материал жакшыраак экен да бул. Айтор түрү көп. Мына юбкалар турат биякта парпырап. Көрдүңүздөр? Любой юбкаларды алсаңыздар болот. Мен бардыгын көрсөтө албайм да. Мына 600 сом. Так, мынакей. Өтөк эже карындаштардын көйнөгү экен. 800 сом. Бул 600 сом экен мисалы, башка расцветкалар да бар экен мындайчы. Бул да эле мына 600 сом. Жемпирлер турат мынакей. Бүт ушу аял кишилерге, кыз келиндерге. Мынакей. Мына ал 500 сом экен мына. Кымча бел. Тимеле чыпый фигураны нормально көрсөтсө керек өзү. 800 сом экен булар. Ана мына жакта жанагындай эле 700 сомдук безруковкалар бар. Ана булар жалаң ушу 700 сомдуктар. Безруковка. Түр-түрү менен. Ана те үстүндөгү курткалар алар 500 сомдон экен. Подряд ошо түгө түшкө 500 сом. Ала бересиздер. Биякта мына толстовкалар да бар мынандайчы. Мынакей. Капшону менен. Мына. Булар дагы бар. Ушулар дагы ар түрдүү расцветкасы менен ала бересиздер да. Ушул жерден келип карап тандап. Булар да 500 сомдон. Мына аял кишилердин туникалары. Бул канча сомдон дебейсиздер? Бул туника 400 сом. Полоса туника. Зебра. 400 сом. Мына көйнөктөр көрдүңүздөр? Көйнөк, любой көйнөк бар. Мынандай көйнөк бар, гүлдүү көйнөк, ар түрдүү көйнөк. Көйнөк десе тим эле. Только кийиш керек да. Только кийиш керек. Көйнөктүн өтө түрү көп мынакей. Кайсынысын гана тандайсың да. Өтө кыздардын, бул аял кишилердин көйнөктөрүнүн түрү көп экен да. Кыскасы бул көйнөктөрдүн баасы 1000 сомго жетпейт да. Мисалы мына көйнөк 600 сом эми. Элестетиңиздер мына. Парпырап сонун кийсе аябай жакшы болот. 600 сомдук көйнөктөр. Шымдар бар бул жакта мына, жынсы шымдар бар, футболкалар бар. Футболкалар дагы арзан коюлган туугандар. 400 сомдук футболкалар ушулар. Аял кишилерге, кыз келиндерге боло берет. Ана шым дегенде эркектерге, мырзаларга мына шымдар мына жерде ылдыйда дагы жынсы шымдар, пол классика шымдар бүт бардыгы тизилген, коюлган. Ушул жерден карап тандап ала бересиздер. Мына катарда футболкалар бар мисалы. Мисалы мына жеңи бар. 400 сом турат ушул. 400 сом. Ушундайлардын түрлөрү ушу катар до конца. Замогу бар, замогу жок, туюк, тоголок жака ар түрдүү. Жемпирлер дагы бар мындай. Батниктер турат анча-мынча арасында. Мисалы мына футболкалар. Канча сом ушулар? 250 сомдук футболкалар. 250 сом. Мына. Материалдары дагы аябай жакшы. Мына этно футболкалар бар экен бул жерде мына. Оймолор. Ушулар да эле 250 сом мына. 250 сомдук футболкалар ушулар. Жакшы отурат денегечи. Мына водолазкалар бар кааласаңыздар. 400 сомдон ушу водолазкалар. Жемпирлер бар мына, аксакал аталарыбызга жемпирлер бар. Буларды алсаңыздар болот. Кепкалар 100 сомдон башталат. Мисалы мыналар 200-250 сомдук кепкалар. 100 сомдуктары да бар экен да арасында. Мынакей. Мыналар өтө сонун. Мына водолазкалар караңыздар. Ушулар аябай мода болду го мындай. Ай эмблемасы бар. 300 сомдон ушуларчы, 500 сомдугу дагы бар. Түрү көп да айтор. Келе бериңиздерчи? До конца көрсөтүп кетели. Мына үстүндө, мына жакта да, үстүндөгү футболкалар көрдүңүздөрбү? 400 сомдук, 300 сомдук футболкалар бар. Мынандай двойкалар бар, караңыздар. Мына катарда караңыздар мына. Жемпири барбы? Костюм да бар экен арасында, пиджактар. Бүт бардыгы бар. Мына курткалар да бар. Сезон түгөй элек да. Кайра эле жаз келип, кыш келип калды го. Безруковкалар мына. Безруковканын өтө түрү көп. Мисалы 1100 сомдугу бар. Аралаш. Мыналар мисалы 1100 сом. Великандары да бар экен да. Мисалы мыналар великан. Мына ол. Аябай великан 350 сом экен ушул. Көрдүңүздөрбү? Курсагы чоңдор ушуну кийет да. Великандар да бар. Бу автовокзалга келгенче эле келип кийип кете бересиздер да. Бери келиңиздер. Футболка, мына шым. Ушул катар бүт эркектерге шым. Bir katar görüp çıkıp ketsеңиздер болот. Мына ол катарды эле бүт эле шым. Мына кайыш ремендерден бардыгы бар. Мына шым. Шым көрдүңүздөрбү? Мектеп окуучусу барбы, студенттер барбы, таксисттер барбы, бүт бардыгы келе бересин. Нак карапайым элдин магазини да. Мына гамаждар турат мына жерде. Гамаж сезонуга кетти уже. Так. Кете беребиз. Мына биякта уже жаш балдардын кийимдери да бияктачы. Жаш балдар дегенде мектеп окуучуларынын шымдары. Көрдүңүздөр? Көп. Мына ушул шымдар бүт бардыгы мектеп окуучуларына. Мына жакта турат. Мисалы мына футболка 300 сом. 300 сом. Ана мына жагында
Buyana gelingizler эле. Безруковка, куртка, муртка мына көрдүңүздөр бүт бардыгы бар. Брендовыйлар деле бар. Жанагы 100 сомдук футболкалар биякта турат. Түр-түрү менен. Расветка ар түрдүү да. ХБ. 100 сомдук футболкалар ушулар. Анан ушул катар менен кетели. Так, жүрүңүздөр. Мына өтөйүн. Көрүп алдыңыздар, Мына. Көрдүңүздөр мына. Триколор. Мынанда дагы ушу кыз балдарга триколор турат. Эркек балдар деле кийсе болот. Биякта мындай полуклассика вельвет шымдар турат бул жакта, Жинсы шымдар бар, кааласаңыздар. Түрү көп да кыскасы. Бери келе бериңиздер. Анан бул жерде негизинен ассортимент муламой иши дагы бар. Бул жагы ошо жанагы автовокзалдын кассасы бар. Ошол жагынан да кирип чыксаңыздар боло берет. Сквозной эки жагынан тең окшош эшиги бар да. Мына салфетка бар, кыздардын жанагындай гигиеналык прокладкасынан бери бүт бардыгы сатылат кыскасы. Бардыгы. Ассортимент көп да, жашоо ушул жерде. Түшүндүңүздөрбү? Мына салфеткалар турат мына жакта. Жана Түркмөнстанда биз реклама кылбадык беле? Са деген фирмасынын муламой ишилери, көрдүңүздөр? Бүт Са компаниясынын муламой ишилери, шампундары, идиш жуугучтары, суюк самындары, кондиционерлери бүт бардыгы бар экен мынакей. Салфетка, памперс, бүт бардыгы бар. Ала бересиздер да. Анан биягы касса. Бир нерсени мен баса белгилеп айтып коеюн. Кыскасы, ар 3000 сомго бирден белек бар. Ушул жерде кичине бир нерселерди белек кылып берет экен да. Ар 3000 сомго. Ар 3000 сомго. Тура, 3000 сомго эмнелерди берип атасың? 3000 сомго мындай шарттарды. Шарт майда чүйдө берип атасың. Ар 3000 сомго? Мындай туфлилер бар. Туфлилер. Кана? Көрсөтө. Белек катарыбы? Белек катары бул. Бекер подарка. 3000 сомдук соода кыласыз, мынаны белек алып кетесиз. Кыскасы ар 3000 сомго, 6000 сомго 2та, 9000 сомго 3тү ушинтип алып кете бересиздер да. Жүрүңүздөр үстүнө чыгып, мырзалардын бут кийимдерин көрсөтүп коеюн, Так, мына лестница менен үстүнө чыгабыз. Биякта өтө түрү көп. Мырзалар, вообще ассортимент көп силергечи. 600 сомдук. Мына мектеп окуучуларына көрүп турасыздар, 600 сомдук. Биякта дагы бар. Мынакей. 600 сомдук ушулар. Жалаң 600 сомдук. Мисалы мына алда 600 сом. Мына кроссовки. 600 сомдук кроссовкилер. Түрү көп. 600 сом. Ушулар бүт эле 600 сом экен. Мында карап тартып келе берели. Көрдүңүздөр? 600 сом мына мектеп окуучуларынын туфлилери дагы 600 сом экен. Мындай макасилери. Ушулардын да бардыгына мына 600 сом коюп коюптур. Көрдүңүздөр? Бир жакшына таманы куйма. Ушуну алып, 25-майга чейин, экзаменге чейин беймарал тытып кет да. Тытып кет. Мына спорт бут кийимдери. Булар да бар экен 500 сомдон. 500 сомдон. 600 сом булар. Эм кызыктын баары биякта. Келе бериңиздер. Мыналар 1100 сомдуктар экен. Булар бир аз жакшырактар экен да, 1100 сомдуктар. Анан мына жакта жалаң подряд 600 сом. Мектеп окуучуларына мына туфлилер көрүп турасыздар, Бүт бардыгына бар. Размерлери менен. Фасондору ар түрдүү. Макаси, туфли. Анан биягы болсо мына замыш бут кийимдер. Булар дагы 600 сомдон коюлган. Булар деле 600 сомдон бардыгы. Көрдүңүздөр? Подростковый да? Подростковый. Мынандай баягы көрдүңүздөр? Куйма тапчкаларга чейин бардыгын алып келип коюптур. 200 сомдон булар. Расветкасы ар түрдүү. Бери келиңиздер. Мына жерде 700 сомдон мынандай гуччилер бар экен. Бул өзү 1,5 сом болуш керек эле да. Бул жерде 700 сомдон экен мына. Босс дейт. 700 сом экен туугандар. Мыналардын да сезону келди да. Азырчы. Ушулардын да сезону келди. Табаны жапжашыл экен. 1,5 сом экен бирок бул. Бирок жакшы экен. Жеңил болсо керек. Карасы, жашылы, хаккиси, серии бар экен да. Так, бул жакта мынал катар бүт эле 600 сом. Подряд 600 сом, тандашка 600 сом. Бул катар 1,5 сом. Бирок бир аз жакшырактары туугандар. Эркекче жакшырактары да. Мисалы мыналар вообще нормальный экен да. 1,5 сом ушулар. 1,5 сомдуктар. Дорогойраак да. 900 сом. Бияктагылар 900 сом экен. Булар мисалы 900 сом экен. Көрдүңүздөр? Булар 900 сом ушулар. Мыналар деле 900 сом бардыгы. Мына катарчы, мына. Мына кроссовкилер, сетишнийлар уже коюлуп баштаптыр, Уже күн жылып калды да.
Bu katar büt ele 600 сом экен. Наркы бет берип кетти эле, бүтүп бардык элечи. Наркы бетти көрүп коелу, ошол менен жыйынтыктап чыгабыз туугандар. Мыналар 1100 сомдуктары бар экен, бирок жакшыраактар экен да. 900 сом. Мына. Мыналар 900 сом. Баягы эки экен да өзү дагы. 900 сом. Анан биягы ошо мырзаларга жалаң туфлилер, макасилер, сеточныйлар 300 сомдугу бар, 400 сомдугу бар, 500 сомдугу бар, 600 сомдугу бар, 1,5 миң сомго чейин туугандар. 1,5 миң сомго чейин. Сапатына жараша баасы. Баа чындыгында базарга салыштырмалуу арзан. Карайсыз, тандайсыз, аласыз. Булар 600 сомдон. Бүт подряд 600 сом. Болду. Мына сеточный кроссовкилерди караңыздар, ушулар 300 сомдон экен. 300 сом деп үстүндө жазылып да турат. Ушул кроссовкилерди бемарал алсаңыздар болот да. Кандай болуптур? Жакшы болуптурбу туугандар? Дарегини түшүнүп алдыңыздар, билип алдыңыздар, көрүп алдыңыздар. Күлкүлүү баалар кийимдер дүкөнү. Ноокатта да бар, өзгөндө да бар, Араванда дагы бар эле. Араванда дагы да иштеп атса керек туугандар, наркы точкалары да. Анан Жалал Абадта дагы бар. Ушул эми мен жыйынтыктайм. Видеого лайк басып, комментарий жазып, жалпы эл журтка бөлүшүп коюңуздар. Телефон номерларын жазып койдук. Ар күн эрте менен ачылат, кечки убакытка чейин иштейт. Жыйынтыктайбыз анда. Кандай болду? Маалымат жактыбы? Чындыгында арзан бекен? Комментарийге жазыңыздар. Арзан кийимдер. Бирок өтө начар эмес. Жакшы эле сапат, орто сапатта, нак карапайым элдин дүкөнү. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум. Кызматыңыздардабыз иншалла.